Ovada London BBC саламатсыздарбы. Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. AQShnын аскерлерин Сириядан чыгарылып жатканын күрд күчтөрү чыккынчылык катары көрүүдө. Түркия аскерий операциясын баштаарын билдирди. Кыргызстанда арак шарап өндүрүшү жана арак ичкендер жыл сайын азаюуда. Буга эмне себеп болууда? Бир учур келип, иттердин ордуна мал жандыктарды дрондор асмандан кайтарып калабы? Америкалык аскерлер Сириянын түндүк чыгышынан чыгарылып жатканы маалым болду. Күрдтөр башкарган сириялык демократчыл күчтөрдүн айтымында Түркия аскердик операциясын баштоого даярданууда. Жекшемби күнү Вашингтон түркиялык операцияларга жол берүү үчүн аймактан чыгаарын билдирген. Күрд согушкерлери өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топко каршы күрөштө AQShга жардам көрсөткөн. Анкара күрд күчтөрүн террорчул уюм деп эсептейт. BBC'nin Бейруттагы кабарчысы Мартин Пейшенс Дональд Трамп менен Режеп Тайип Эрдоган телефон аркылуу сүйлөшкөндөн кийин ушундай жыйынтыкка келгенин айтты. Президент Трамп жакынкы чыгыштан америкалык аскерлерди чыгарып кетүүнү көздөйт. Жылдын башында Сириядан америкалык күчтөр чыгарылат деген жарыялоону дагы укканбыз. Президент бул чечимин өзгөрткөн, бирок телефон аркылуу Эрдоган менен сүйлөшүп, түрк президентинин талаптарына көндү окшойт. Аймактагылар AQShnын аскерлери Түркия менен чектеш аймактан чыгып кеткенин тастыкташты. Эми Түркия аскердик операциясын качан баштайт деген суроо чыгууда жана операция канчалык чоң болот деген маселе дагы кабыргасынан турат. Согуш таласында америкалык жана күрд аскерлеринин ортосундагы мамиле өтө бекем эле. Айрым америкалык аскерлер дагы бул чечимге каршы чыгышы ыктымал, себеби алар күрд кесиптештерин таштап кеткендей болуп жатышат. AQSh Түркия жакын арада Сириянын түндүк чыгышындагы аскердик операциясын баштайт деп жарыялады. Бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргыз деп издеңиз. Кыргызстанда арак шарап өндүрүшү жана арак ичкендер жыл сайын азаюуда. 2014 жылдан бери дээрлик 3 эсеге кыскарды. Анын кандай себептердин натыйжасында азайып жатканын кабарчыбыз Канат Жолочиев иликтеп көрдү. Улуттук статистика комитетинин маалыматына алайык, 2014 жылы 13 миллион литрдей алкоголдук ичимдик өндүрүлгөн болсо, 2018 жылкы өндүрүш көрсөткүчү 4,5 миллионго да жеткен эмес. Борбор калаадагы ичимдик саткан дүкөндөрдө соңку жылдары алкоголдук ичимдиктерди сатып алгандар да азайды. Мурунку караганда алкоголдук продукция сатып алуу азайды. Бир жагынан бул жакшы көрүнүш. Эл жанагы таза турмуш өткөзүп атканда. Элдин маданияты өстү дейм. Элдин маданияты алкоголду эмелгенде. Анан дагы жанагы жаш балдар, жаш поколение азыр жакшы ушул эмне мусулманчылыкка жакшы кармашып атат деп ойлойм. Мелкоптовый дүкөндө оптом арак сатам. Так, 7-8 жылдан бери. Башында жаңа чыкканда кичине клиент тарта албай азыраак сатып атканбыз. Анан кичине көбөйүп барды, кайра халал тойлор аралаша баштабадыбы? Алар арак жок өткөрүп атат. Анан кичине басаңдады. Жаштар болсо бул азыр энергетик деген суусундуктар чыккан, жана канды батайланткан. Ошого өтүшүп атат. Аябай азыр 90% деп айтсам деле болот. Ооп кетти ошо. Кээ бир айылдарда жергиликтүү эл динаятчылардын үндөсү астында арак сатууга таптакыр тыюу салган учурлар болуп жатат. Бирок арак өндүрүшүнүн азайганында өкмөттүн жүргүзгөн саясатында кайсы бир деңгээлде таасири болду дешет. Өлкөдө спирттик ичимдиктерди жарнамалоого тыюу салынган. Ошондой эле алкоголдук ичимдиктерге акциз салыгы салынат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өз кезегинде Кыргызстанда арак ичүү азайганын жакшы тенденция катары карап, колдоого алууда. По данным Всемирной организации здравоохранения, Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, дүйнө жүзү боюнча жылына алкоголдук ичимдиктерди колдонуу киши башына 9 литр деп эсептелген. Кыргызстан алкоголдук ичимдиктерди колдонуунун жогорку көрсөткүчү болгон киши башына 12 литр деп эсептелген Европалык регионго кирет.
Кыргызстанда бул көрсөткүч киши башына 6 литрге туура келет. Башкача айтканда, Кыргыз Республикасында алкоголдук ичимдиктерди колдонуу акыркы 20 жылда 2 эсе азайган. Бул биз үчүн дагы, элдин саламаттыгы үчүн дагы абдан жакшы көрсөткүч. Как для нас, так и для здоровья населения. Спирт ичимдиктери дүйнөдө адам өлүмүнө жана ооруларга алып келген 9-чу фактор. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, Бишкектеги наркологиялык борборго жылына алкоголдон ууланган 9000 адам түшөт. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Гонконгдо бет кап кийүү мыйзамы күчүнө киргенден бери 2 киши камакка алынып, бүгүн жогорку сотко алынып келинди. 18 жана 38 жаштагы тургундар мыйзамсыз түрдө эл чогутканы үчүн кармалган. Сот иши 2 айга чейин токтотулуп, 2 тургун тең күрөөгө бошотулду. Бул жылдын медицинадагы жетишкендиктери үчүн британиялык Питер Радклифф, америкалык Уильям Келлен жана Грег Семензе Нобель сыйлыгын алды. Алар адамдын клеткалары кычкылтектин бар жогуна кандай реакция кыларын аныкташкан. Судьялардын айтымында изилдөө клеткалардын метаболизмин түшүнүүдө жардам берген. Ал рак сыяктуу клеткалардын илдетин айыктырууда пайдасын тийгизет. АКШ баш болгон коалиция менен талиптер ортосундагы согуш башталганына 18 жыл болду. Save the Children уюму жалгыз гана согушту көрүп чоңойгон Муун тууралуу билдирүүсүн чыгарды. Уюмдун айтымында жаш балдар жарылбай калган бомбаларга кабылып калуу коркунучунда жашайт. Алардын 84% 18 жаштан төмөнкү курактагылар. 3 миллиондон ашуун жаш бала, айрыкча жаш кыздар коопсуздук маселелер үчүн мектепке барбай калат. Лондон, Амстердам, Сидней жана башка ири шаарларда климаттын өзгөрүшүнө каршылыгын көрсөтүп чыккан Extinction Rebellion аттуу топтун активисттери камакка алынды. Алар климаттын өзгөрүүсүн тез арада чектөөгө алынышын талап кылууда. Аталган топ өткөн жылы Британияда негизделип, тез арада башка өлкөлөргө да тараган. Кичинекей балдарды алган белектерин ачып жатканын көргөн болсоңуз, алар белектер оролуп келген кутуча жана кагаздарды да жакшы көрүшөт. Бристол шаарындагы бала бакчалардын бири балдарга оюнчуктардын ордуна күнүмдүк тиричиликте колдонулган буюмдарды берип, жаш балдардын реакциясына байкоо салган. Бул Бристол шаарындагы балдар бакчасы. Магнит, темир буюмдар жана бөбөктөрдүн фантазиясы. Менин оюмча эң сонун идея. Бул буюм тайымдар балдар ойной турган адаттагы оюнчуктар эмес. Айткандай, айдай үчүн магниттен темирди жулуп алуу бир топ татаал. Бирок ал муну менен чыгармачыл кыялдануу жөндөмүн үйрөнүүдө. 2 жаштагы балдар үчүн чыгарылган оюнчуктар менен ал мындай жөндөмдү үйрөнө алмак эмес. Бул жерде моллюскалардын кабыктары, кутучалар жана жалтырак конверттер менен ойноого уруксат берилген. Бирок бул оюнчуктарга эмес, алар 1 ай бою шкафтарда катылып турду. Айдын аягында бала бакчадагы айрым чоңураак жаш балдар поезд оюнчуктарыбызды кайтарып бергиле дешти. Биздин максатыбыз балдардын оюнчуктарын тартып алуу эмес. Анан албетте биз алардын оюнчуктарын 1 айдан кийин кайтарып бердик. Бирок 2 жаштагылар ал оюнчуктарга таптакыр кызыгышкан жок. Анан айтып койчу нерсе, силер Ханыша айым, булчуңду баатыр киши сыяктуу оюнчуктарды тандаганыңар кызык экен. Оюнчуктар аркылуу жынысты таңууласа болот. Ушул жылдын башында балдарга бир аз байкоо жүргүзгөн бул жердеги кызматкерлер 2 жаштагылардын 75% ойноп жатып көбүрөөк чыгармачыл болушканын байкашкан. 3 жаштагылар тарбияланган класстагы балдардын жарымынан көбү фантазиясын ар түрдүүчө колдонгон. Башка топто эркек балдардын жарымы бири-бири менен көбүрөөк фантазиясын колдонуп байланышкан. Эгер чынында ушундай таасир этсе, бизде түрдүүчө кызыктуу суроолор жаралат. Балдар чындыгында кандай оюнчуктарды алып беришибизди каалайт? Бизге оюнчуктарды саткандар ким? Биз эмнеге аларды сатып алабыз? Бул балдар бакчасында оюнчуктар өтө аз. Андыктан балдар кандай гана буюм тайым болбосун ойной беришет. Жада калса BBC'нин камера жабдыктары менен да ойноп көрүштү. Адам баласы жүздөгөн жылдар бою иттер менен чогуу жайытта кой кайтарып келген. Учурда технология өнүгүп, дрондун жардамы менен мал, кой кайтарылып, иттерге жаңы атаандаш пайда болду окшойт.
Уайтек Бенку Зиг аттуу ити менен Англиянын түштүгүндө 120 гектар фермасында 300 коюн кайтарат. Бирок Войтек жакында жаңы технологияны сынап баштады. Ал ийгиликтүү ишке ашса, бир күнү Зиги аттуу ити кой кайтарбай калышы мүмкүн. Фермерлер жүздөгөн жылдар бою мал жандыктарын ит жана ышкырыктын жардамы менен кайтарып келишсе, эми айрымдар дрондорду колдонууга аракет көрүп жатат. Мына дрон. Чындап эле дрондор койду кайтара алабы? Мага абдан кызык болуп жатат. Койлор дронду көрүшү жана үнүн угуш үчүн аны белгилүү бир бийиктикке учурабыз. Аппараттан чыккан үндү укканда алар бир жерге чогула баштайт. Мына койлордун марай баштаганын угуп жатабыз. Бул жакшы белги. Демек алар дронго реакция кыла баштадыбы? Ооба, алар дрондун үнүн укканда ордунан козголо баштайт. Баары тиги алдыда бараткан койду ээрчийт окшойт. Ооба, биз көбүнчө алдыга чыккан койлорду лидерлер деп коебуз. Мынакей, бул огород тилкесине койлор дронду ээрчип келе жатат. Флейта сыяктуу эле койлор дронуңузду ээрчип адырга чейин келишти. Дрондун өзгөчөлүгү мына ушунда экен. Ал ит сыяктуу койлорду мажбурлап айдап келбестен, койлорду фермер каалаган жака баштап берет. Войтекке дрон менен койлорду кайтарса болот деген идеяны мал жандыктардын жүрүм-турумун изилдеген окумуштуу Марк Раттер берген. Дронду пайдаланып көрүп, көптөгөн фермерлер кызыга баштады. Биз аларга дронду малдын жемине байланыштырып, койлорду үркүтпөстөн кантип колдонууга үйрөттүк. Алгач өзүбүз көрсөтүп беребиз. Калгандары тез эле үйрөнүп алышат. Адамдар койлорду акылы жок деп ойлошот, бирок алар андай эмес. Бир күнү дрондор менен койлорду кайтаруу кадимкидей көрүнүшкө айланышы мүмкүн. Бирок азырынча Зигги сыяктуу иттердин бактысына бул ыкма кеңири жайыла элек. Эми спорт жаңылыктары. Манчестер Ситинин менеджери Пеп Гвардиола анын командасы менен Премьер-лиганын чемпиондору Ливерпулдун ортосунда чоң айырма бар экендигин мойнуна алды. Кечээ күнү Сити 2-0 эсебинде Вулверхэмптонго утулуп калып, 8 упай артта калды. Манчестер Юнайтед 1-0 эсебинде Ньюкаслды утканы менен алардын да абалы начар. Арсенал болсо Борнмутту утуп 3-сапка көтөрүлдү. Дохада өткөн дүйнөлүк атлеттердин чемпионатында соңку күндөрү АКШ медалдардын саны боюнча алдыда. Андан сырткары Джошуа Чептегей 10.000 метр аралыкка чуркап, Уганданын алтын медаль алган биринчи чемпиону болду. Гренадалык Андерсон Питерс найза ыргытуу боюнча биринчиликти алды. Кениялык Тимоти Черует 1500 метрлик жарышта алтын медальды тагынды. Хьюстон Рокетс аттуу бейсбол командасынын менеджери Twitter баракчасында Гонконгдогу активисттерге жан тартып жазганы үчүн кечирим сурады. Буга кытайлыктар катуу каршы чыккан. Ал боштондук үчүн күрөшүү Гонконг менен бирге деп жазып чыккан экен. Кытайда NBA оюндарын көргөндөрдүн саны көп. Жаңылыктардын соңунда арстандын 2 кичинекей баласын көрсөтөбүз. Бул эгиз арстандын балдары бирөөсү ургаачы, бирөөсү эркек экен. Алар өткөн жумада Кытайдын чыгышындагы Wildlife паркында туулган. Арстандын балдарын энеси бага албай калганы үчүн зоопарктын кызматкерлери аларга сүт берип, эркелетип чоңойтуп жатат. Бул 2 таттуу жаныбарга азырынча ат коюла элек, жана алар арстандардын чанда кезиккен түрү экен. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегиз BBC Kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыздар. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Kyrgyz деп издеңиз. Биздин бул даректерге блог, макала жазып, сүрөт тасма тартып салып турсаңыз, биз аларды окурмандарыбыз менен бөлүшөбүз. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутова. Саламатта калыңыздар.